толук кандуу азыр комиссия иштейт. Бүгүнкү күндө бизде өзү негизинен общий бүгүнкү күндө примерно канча местада ким кандай соода кылып атканы бар. Ошонун толугунда бөлөбүз азыр. Бөлүп туруп ким кайсы товар сатып атат, продуктуга. Ошол жерден бүт месталарын бөлүштүрүп берет, ошол жерге барып отуруп соода кылып басыңар. Ал жакта места кенен. Түшүндүңүздөр? Ошон үчүн ошол стихийный болбош үчүн баардыгыңарды ошол жака бириктиребиз. Мен ойлоп атам, где-то марттан баштап туруп. Азыр Ош базарды бирөө жаап койгон жери жок. Ош базар толук кандуу бүткөндөн кийин жаңы. Мына азыр биз бүтүрөбүз да. Бүтүп баардык шарттар түзүлгөндөн кийин гана анан көчүрүлөт. Бүгүн көчүрүп коюп туруп анан жабылды деген болбойт. Биз ошол месталарды сатып алабызбы же бекер барып отурабызбы? Бүгүнкү күндө месталарды эч ким сатып албайт. Арендага отурасыз. Бүгүн бул жерде 5000 төлөп атсаңыз, ал жерге дагы 5000 төлөйсүз. Ал жер дагы ушундай эле арендада отуруп, бирок түз мамиле ортоңордо эч ким посредник болбойт да. Түз алып туруп сооданы кыла бересиңер. Отдельно 680 автобус ошон үчүн алынып атат. Ал жерге бүт жолдор, инфраструктурасын, ал жерде бардык нерсе, парковкасын, мектеп, школа, үйлөргө чейин салынып атат. 5000 төлөп аткан болсоңуз, ошо 5000 аренда менен отурасыз. Эч ким көтөрө албайт аны. Кепилдик менен мен сизге айта алам. Кудайдын жардамы менен ушул көчүп барганда бир күндө Ош базар жабылат, ал Ош базарда мындан дагы жакшы болот. Ишенип коюңуз. Мындан дагы сонун